Ысык-Көл облустук суу чарба башкармалыгына автокран, экскаватор, бульдозер өңдүү 10 техника жана 3 кызматтык жеңил унаа берилди. Бул техникалар облустагы каналдарды өз убагында механикалык жол менен тазалоого жана дыйкан фермерлерди үзгүлтүксүз сугат-суу менен камсыз кылууга зарыл болгон. Облуска берилген техникалар райондорго дагы бөлүштүрүлдү. Жакында ошо биздин жогору жактан департамент министерство жакшы карап, ушу бир жакшы техникаларды берди. Буюрса жаңы жылдын менен бизге Форланд погрузчик техникасы тийди. Андан тышкары бизге техникалардын деле эскилиги 10 жылдан берки техникалар экен. Ошолорду жасап, жылда ошо дыйкандарга суу жеткирүүчү каналдардын баарын тазалоо иштеринде жүрүп атабыз. Буюрса быйыл жылдын жыйынтыгы менен болгон техникалардын баары жасалып, дагы бир аз жаз менен анча-мынча жумуштарыбыз калды. Азыр бир 90% десек жаңылбайбыз. Заманбап техникалардын келиши менен Союз мезгилинен бери суу жүрбөгөн арыктар калыбына келтирилүүдө. Анда бетон каналдарын курууга басым жасалып жатат. Суу чарбачы башкармалыгына абдан жакшы жардамдар берилип жатат, көмөк көргөзүп жатат. Эмне үчүн мынакей канчалаган жаңы техникалар. Буюрса Ысык-Көл областы боюнча бүгүнкү күндө техникалардан маселе жок. Эмки 2025 жылга дагы көптөгөн ар кандай техникалар келет пландар боюнча. Ал маселелер келсе, буюрса ушу областыбыз боюнча суу башкармалыгында техникалардын маселеси 100% чечилет деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын Айыл чарба министрлиги тарабынан аймактагы суу чарба башкармалыктарына тамчылатып сугарууну ишке ашыруу боюнча атайын тапшырмалар берилген. Ага ылайык 2025-2028 жылдар аралыгында өлкөдө суу таңсыктыгы жоюлуп, ирригация тармагында маселе толук чечилери күтүлүүдө. Айзат Анарбекова, Асылбек Касенов, Ысык-Көл жаңылыктары.